Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жалпыңыздарга ысык салам. Мен эмне жөнүндө айткым келет. Албетте бул ар бирибизге ачык айкын эле көрүнүп тургандай, учурдагы өлкөбүздөгү болуп жаткан ар тараптуу жагдайлар. Баарыбыз эле көп болдук окшойт. Муфтият тарап менен бийлик тараптын ортосундагы тирешүүлөр деп айтсак туура болобу? Же болбосо кайсы бир деңгээлде туурабы же туура эмеспи текшерүүлөр, тактап айтканда муфтияттын иш аракеттеринде кылмыш иши же болбосо журтчулуктан аажылыкка баруу максатында түшкөн каражаттарды пайдалануунун алкагында жүргөн иш аракеттердин чын төгүнү жөнүндө болмокчу. Ажы Максатбек Токтомушевдун билдирүүсү боюнча оңой эмес акча жөнүндө сөз болуп жатат. 1 миллион 300 миң деп айттыбы, эгер жаңылышпасам. Ушул эбегейсиз чоң АКШ долларынын тегерегинде чыр-чатактар орун алууда. Бул жүрүп жаткан териштирүүлөрдүн жол жоболору кайсы бир деңгээлде туура эмес жүрүп бараткандай, же болбосо дал ушундай көзөмөл салыш керек болчу беле мурдадан эле иши кылса, ар бир кыргыздын атуулу бул боюнча өзүнүн пикирин акылы жетишинче айтканга укуктуу, эч ким бөгөт кое албайт. Чындап эле муфтият тарапта коррупция жүрөбү? Ушундай Кудайга ишенген, ыймандуу кишилердин ордону болгон муфтияттын тегерегиндеги илимпоз кишилердин жүрүм туруму дагы ушундай багытта болуусу деги эле мүмкүнбү? Балким чындап эле бизге анча текшерүүлөр дагы башка мекемелердей жүрбөйт. Биз өзүбүз билип өтүүбүздү төргөйлөйбүз деген түшүнүк менен чындап эле ошондой туура эмес иштерге барып жатабы? Анысын бир гана жараткан билет дейли. Негизинен шектүү катары 2 күн кармадыбы, канча кармады. Нараазычылыктар басымдуулук кылгандан кийин ал кишини үй камагына чыгарып, андан ары териштирүү иштери бүгүнкү күндө улантылып жатат. Ушул боюнча мына бүгүн өзү расмий билдирүү жасады. Ал билдирүүсүндө ГКМБ тараптан атайын уюштурулган бул жала деп ачык айтып жатат. Дагы толук кандуу маалыматты иликтөө иштери аягына чыккандан кийин сөзсүз түрдө жалпы коомчулукка баарын төкпөй чачпай айтып берем деп айтты. Келиңиздер, урматтуу бир туугандар, ар бирибиз четте карап эле жөн гана тура бербестен ой пикирлерди ортого салып, чындык кайсы тарапта баратканын айгинелеп, баамдап көрөлү да, пикирибизди сөзсүз комментарийге калтыралы. Анда эмесе азыр Максатбек ажынын билдирүүсүнө назар салсак. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Менин кайрылуумдун себеби акыркы күндөгү мен тууралуу болуп жаткан сөздөр жана окуялар. Мамлекетибиздин тынчтыгы, элибиздин ынтымагы үчүн баарыңыздарды сабырдуулукка чакырам. Эч кандай провокация алдырбастан, жаман күмөндөргө түшпөстөн дуа кылып туруңуздарды суранам. Урматтуу мусулман бир туугандар, кечеги чыккан видео боюнча айтып кетсем, бул шантаж, провокация аркылуу берүүгө мажбурлоо болуп эсептелет. Мындайча айтканда бул вымогательство. Кудай буйруса жакын арада баары ачыкка чыгат. Чындык менен жалган анык тастыкталат. Өзү бул иш 2-3 ай мурда эле башталган. Фальшивый, жалган, жала 100 ажын атынан арыз жаздырышып, акчаларыбызды ала албай калдык деген доо менен мамлекеттик эмес мекемени, мындайча айтканда муфтиятты
текшерүүгө кол салышкан. Бул 100 киши ажылыкка 1 сом төлөмөк турсун, өздөрү бирөөсү дагы катталган эмес болуп чыкты. Ушул жалган коллективный заявление негизинде ГКМБнын кызматкерлери соттун чечимин чыгарып, документтерди тинтүү менен алып кетишкен, ВМК кылып. Бухгалтердин ооруганына карабастан, сахарный диабет, давлениясы бар эле, ошого карабастан 5 саат УКМКда ошону алып отуруп, түнкү саат 12-ге чейин коркутуп, 1 миллион 300 миң долларды сен депозитке коюп турсун, коомчулукка чыгып кетсе өтө чатак болот деп провокация кылышкан. Болбосо бул депозитке коюу мамлекеттик мыйзамда кылмыштуулук деп эсептелбейт. Динибизде, шариятыбызда арам болгон чакта дагы. Ошол эле түнү 5 февраль түнкү саат 12-лерде ГКМБнын сотрудник, кызматкери мага дагы чалып, Азирет муфти, бул жерде өтө бир жаман иш чыгып калды. Мынакей Жеңиш ажы мойнуна алып атат, 1 миллион 300 миң долларды конвертация кылып сомго алмаштырып, аны депозитке коюп коюптур, процентке коюп коюптур. Бул менин күнөөм, муфтинин тиешеси жок, кабары жок, билбейт деп. Ушуну сиз билесизби деп мени тастап сураганда, мен айттым, мен азыр буну сенен угуп атам. Буну эч кандай мен кабарым жок, билбейт экенмин депчи. Эми кийинки 6 февраль, 7 февраль, андан кийин 8 февраль, 9 февраль түшкө чейин ГКМБнын кызматкерлери атайы ушундай коомчулукка чыгып кетпесин, ишти биз бүтүрөбүз, контролдойбуз, биз чоңдор менен сүйлөшүп жатабыз, аларга чай берип жатам, кыжалат болбоңуз, бардыгын бүтүрөбүз. Бирок крупный сумма экенин бүтөт. Биздин чоңдор менен сүйлөштүк, алар болуп эсептеп отурушат. Сиз канча дейсиз деп менен сурап, канча дейсиз, канча бересиз деп ушу сөздөр менен пара берүүнү талап кылып турушкан булар өздөрү. Мен аларга ачык айткам. Мен буну билбейм. Бирок Жеңиш ажыга айтамын, канча ошо депозит процентке алган болсо, 1 сомун калтырбай баарын кайтарып берет. Баарын кайтарып берсин ол процент. Негизги максат ушул арам акча проценттен кутулуу болчу. Анын баарын кайтарып берет деп мен аларга дагы, Жеңиш ажыга дагы айткамын туугандар. Өзү урматтуу мусулман бир тууган, негизи менин милдетим биринчиден мусулмандардын абийирин сактоо. Бул улуу пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын осуяты. Экинчиден арам акчадан проценттен кутулуу болчу. Мен ишенем, ГКМБнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичтин да бул иштерге эч кандай тиешеси жок экенинде. Себеби ал күндөрү ал чет өлкөдө болуп, өз өмүрү, ден соолугу менен алек болуп жаткан. Ал эми ажообуз Садыр Нуркожоевичке да тегерегиндегилер туура эмес такталбаган маалыматтарды жеткирип турушкан. Азыр тергөө учурунда көп нерсени мен айтып бере албайм. Убакыт келет, сөзсүз сиздерге кенен ачык айкын бардыгын айтып берем, бардык сурооңорго буюрса жооп беремин. Акыйкатты айтып коеюн, урматтуу ажыга баруучу мусулман бир туугандар. Сиздердин акчаңыздардын 1 сомундагы мен процентке койгон эмесмин. Жана 1 сомундагы шайлоого иштеткен эмесмин. Буга мен ант берип, ант ичип айтып бере аламын туугандар. Кудай буюрса, бухгалтер Жеңиш ажы чыкса, өзү сиздерге жообун берет. Ар ким айткан сөзүнө, кылган ишине Алланын алдында дагы, элдин алдында дагы жооп берүүгө милдеттүү. Акырында барыңыздарга өзгөчө социалдык тармакта Facebook, Instagram ушулар аркылуу мага колдоо көрсөткөнүңүздөр үчүн чын жүрөктөн терең ыраазычылык билдирем. Барыңыздардан Алла Таала ыраазы болсун. Барыңыздарды Алла Таалам эки дүйнөдө бактылуу кылсын.